Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Урматтуу көрүүчүлөр, катталуучулар. Жалалабадта жүрөбүз. Благовещенка айылында мал базардын жандары экен. Нияз акенин жанына келдим. Бүгүнкү чыгарылышта ушул жоон ат чыгат. Азыр маалыматты Нияз аке бир четтен берет. Кандай ат, жашы кандай. Сиздер байкап туруңуздар. Нияз ака кандайсыз? Алейкум ассалам. Жакшы, шүгүр. Келип калдык ака. Маалыматы кандай болот? Бул 20 уруктан. Оштогу жанагы Үмүт аканын чогуу катынын уругуна. Карабайыр менен Аргымактын түшкөн улундар экен. Ошондо атасы 20. Ооба. Үмүт акада. Ооба, эне тарабынан Карабайыр Аргымдашылган. Мына табыроо 20 ошоларда топкошолор басат. Мына эки нерсени катталган. Анан бул жаштыгында келген ал жактан. Кулунунда экөөнү алып келген экен. Матьявскийде кайнелери бар. Бирөөсүн өлтүрүп алса, андан муну только ошо үйүргө коюшуп, 6 жыл үйүрдө жүрдү. Андан дагы үйүргө коем деп алып калабыз, кайра алып 6 жыл үйүрдө жүргөн болсо, бул ат өзү жаштай эле көрүнүп атат да. Көзүмөчү. Жашы деле жазга жетасый, уже жетасый болду. Жетасый болгондо 8, 9, 10 жаш болуп калат экен, а? Жакшы чоң бейлер болсо үйүргө койсо. Анан турган ат экен. Бундары бирок чоң чөптөйт. Муну хозяиндар менен сүйлөштүм чагы. Атты жанынан көрсөтүп берейин туугандар. Адилет ушундай айтыпты. Мына кабагы аттын мойну. Көкүрөк тарагы анча-мынча. Жана тяжелый вестердин көкүрөгүнөн дагы кенен экен. Буттары таза элеби, Нияз ака? 20 тамга. Бу каяктан келип басылган окшойт, а? Жок, бул ошол жактан кулунунда эле басат алар күздө. Кичинерээк кылып басат, ал ат чоңойгондо уже чоңоюп неме болот. Көкүрөктөрү бүт немелери мощный ат. Просто 2 жылдан бери биз жерден айгыр неме кылып жүрдүм эле, сатпай жүрдү эле, ошону сүйлөшүп сата турган болуп. Мына жанагы көздөгөн нерсеге жетейин деп турат экенсиз да. Жакшы. Мына туугандар, эми Орозонун күнүндө турабыз, мына ыйык Рамазан айындабыз. Максат алдаш эмес болсо экен, бул атты деле тааныган билгендер жазып калтырат ака. Анан мойнунда бир айгырда жүргөндө бир жерге урганбы, кичине чукулган жери бар экен жанагындай. Кырык окшогон, Демек 6 жыл үйүрдө жүргөн. Ооба. Мастер экен да ал жагы. Боюнча өтө күчтүү. Анан улака кандай болду экен? Бу 6 жыл үйүрдө жүрсө улака деле жакшы чабылбагандай. Чабылбаган дейт. Бирок суутуп неме кылыш көрүлүптүр. Былтыр бирөөлөр алган экен. Былтыр дагы мен буга жетишпей калдым эле, рекламага чыккандачы. Мына интернетке тартып чыгарышкан. Кирип чыгыштары ошол видеодо жакшы эле дейт. Бакы толтуруп, суутуп анан чабып көрүш керек да. Улагы менен чыгарган экен да? Ооба, былтыр ошентип чыгарган. Туугандар, эми бул жашка келген аттын сөбү катып калат. Үйрөтүп алса дагы, үйрөтүп алса, булун алса деле улактай турган. Анан Нияз ака бу баасы деле мындай караштырып эле элге түшө турган кылып эле айтам дедиңиз да. Канчага коесуз? Баасы 330 000. 330 000. Biraz түшүп беребиз. Кем болот, а? Кем болот biraz. Маз колунда 500 000ден сатып алат. Алмашуу жолу жок. Акча жолу жок, только акча. Айтып өттү. Артынан кууган атым сүйлөшүп атам дейт. Буюрса ошону ээсине берсеңиз алат келет экен да. Ооба. Ниетиңизге жетиң. Мына бу боюн тарттыңызбы? Жок, боюн өлчөбөдүм, эми орто ат да. Орто бойлуу ат, а? Бойлуу ат. Капчыктуу. Капчыктуу. Көшмөр. Атасы 20, энеси кыргыз жылкы. Өзү мына тез ат экен. Ооба. Анан телефон номерди озек айтып коебузбу ака? 0755 55 84. WhatsApp'дагы прямойдагы бар. 330 000. Ден соолугу баары таза экен. Жакшы.
Берес Жалалабадта. Келип дагы Спутникте Кугатта Петрофактын тушунда. минип, текшерип Ооба. ала бересиңер. Ушундай маалымат болду. Достор, лайктан басып, сөз ушул видеону бөлүшүп, жакшы ой пикирден жазып калтырыңыздар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.